Siz үчүн оңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. Оюнда ардайым Кыргызстан. Абдышукур Ажы Нарматов мечит бош калды деп ыйлагандан кийин элдер мечитке келип баштады. Абдышукур Нарматов Ажы Бишкек шаарынын 7-Кичи районунда салынган мечитке келип, мечит бош калды деп ыйлап видеого тартып интернет аркылуу тараткан. Анын чакырыгынан кийин мечитке элдер келип чогулуп баштады. Учурдагы коронавируска байланыштуу муфтият мусулмандарды жума намазды үйдө окуп, коопсуздукту сактоого чакырган. Мамлекетте карантин жарыяланып, 10дон ашык адам чогулбасын деп чечим чыккан. Булак аргумент KG сайты. Илим Карыпбеков. Абдышукур Нарматов базарда нуру чачкан апалар жок деп ыйласа, базарга эл толуп алат. КТРКнын экс-жетекчиси Илим Карыпбеков коомдогу болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабай, жеке пикирин интернет баракчасына ачык жазып турат. Бүгүн Абдышукур Нарматовдун мечитте ыйлаган видеосун көрүп, ага карата жеке пикирин билдирди. Урматтуу достор, мен Нарматов мырзанын видеосун толугу менен көргөм. Ал киши чын эле бир дагы жолу келгиле мечитке деген жери жок. Ал киши чын эле ыйлап, мечит бош калды, баарыбыз Алланын колундабыз. Бүгүн жума намаз, адаттагыдай нуру жаркырап турган аксакалдарыбыз жок, эл жок деп ыйлады. Бирок Нарматовго окшогон акылдуу адам антип ыйлагандыктын кесепетин жакшы түшүнүшү керек. Бүгүнкү күндүн талаптарын эске алыш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек деп ойлойм. Нарматовдун аброю эл алдында чоң. Нарматов эмне деп ыйласа, эл аны дүркүрөп колдойт. Эртең жабылган бош базарга барып, базар бош калды, нуру чачкан апалар жок деп ыйласа, эл күркүрөп чакырбаса деле барып алат ошол базарга. Мечитке барып бош калды, коронавирустун айынан, сволош, коронавирус деген мааниде ыйлап койсо, калың журт мечитибизди бош калтырбайбыз, вирустан коркпойбуз деп толуп алат ошол жерге. Нарматовдун элге жардамы так ушул учурда керек. Мечит бош деп бош мечиттин ичинде ыйлабастан, кайра өзүн колуна алып, элди ынтымактыкка чакырып, үйдө отургула, гигиенаны сактагыла. Мечитке азырынча барбай турсак эч нерсе болбойт деп, үйүнө отуруп, мындай эле намаз кылса ал дагы кабыл болот деп өрнөк көрсөтүшү керек. Элге, мамлекетке ошол пайда, ошол керек азыр деп жазды. Илим Карыпбековдун жазганына колдоп, пикир калтыргандардын саны арбын. Булак Абал KG. Коронавирус. Алмамбет Шыкмаматов 10 000 сомго турду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты азыр үйдө жумушсуз отурган Алмамбет мырза коронавируска каршы 10 000 сомго туруптур деп жазат Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибраим Нуракунуулу. Ушул жардамдар бизге күнү түнү кам көрүп жаткан доктурларыбызга, милиция, муниципалдык кызматкерлерге жетип, аз да болсо демөөр болот деп үмүттөнөбүз дейт Нуракунуулу. Эске салсак, буга чейин коронавируска каршы күрөшкө Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев 1 миллион сомго турса, Марлен Маматалиев 500 000 сом, анын сумдагы достору 1 миллион сом берген. Булак аргумент KG сайты. Коронавирус Кыргызстанда. Баткендин 3 айыл аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Баткен районунун 3 айыл аймагында өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, 21 мартта Баткен облусуна коронавирус жуктурган алгачкы учур катталды. Ал жаран Баткен районунун Самаркандек айылынын тургуну. Буга байланыштуу Баткен районунун 3 айыл аймагына өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Район акими Каламбек Маркаев тарабынан Самаркандек, Аксай, Ак Татыр айыл аймактарына өзгөчө кырдаал тартиби киргизилди. Акимдин буйругуна ылайык бул айыл аймактарга блокпосттор коюлуп баштады. Кыргызстандын аймагында дагы 6 адамдан коронавирус аныкталып, бейтаптардын жалпы саны 12 адамга жеткенин Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаков бүгүн 21 мартта эртең менен билдирди. Алардын ичинен 8 адам Созакта, 3-өө Ноокатта, 1 Баткенде. Булак Турмуш KG.
Кыргыз мамлекетинде коронавирус жуктургандагы 6 жаңы учур катталды. Ооругандардын жалпы саны 12 адам. Кыргыз мамлекетинде коронавирус жуктургандагы 6 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлөй Исаков билдирди. Анын маалыматы боюнча ооругандардын жалпы саны 12 адам. Жаңы очоктор Баткенде 1 жана Сузакта 5 адам аныкталды. Бейтаптар изоляцияга алынып, дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланууда. 18 мартта Сузакта коронавирус 3 кишиден аныкталган. Кечээ 20 мартта Ноокатта коронавирустун жаңы 3 учуру катталганы жарыяланган. Булак Супер KG сайты. Карабалтада көчөдө калган жаш эненин жаңы төрөлгөн баласын алып кетишти. Карабалта шаарынын милиция кызматына жергиликтүү тургундардан билдирүү түшүп, төмөнкү Сейилбакта бир нече күндөн бери жаңы төрөлгөн ымыркай көтөргөн аял жүргөнүн жана аял мас абалда экенин, ымыркай туруктуу жашаган жери жок адамдардын колунда жүргөнүн маалымдашкан. Ымыркай көтөргөн аялды спирт ичимдиктерин ичип отурган адамдар менен бирге жүргөндө көргөнбүз. Ымыркай жаңы төрөлгөнү көрүнүп турат. Жеңил дагы кийинген экен деп билдиришкен күбөлөр. Аймактык кабарчы 16 мартта кечкисин аталган дарек боюнча барганда Сейилбактагы эркек кишилердин бири: "Мен бүгүн бул адамдарга биринчи жолу кошулуп, бир күн кечке чогуу жүрдүм. Көпчүлүгү бул жерде сел саяктары чогулат деп ойлошот. Бирок андай эмес. Ар биринин жашаган жери бар. Бул жерге көбүнчө ичкендер чогулушат. Эртең менен кечинде ичкендер көп. Биздин арабызда ымыркай бар аял бар болчу. Саат 14:00 чамасында милиция кызматкерлери келип, аларды алып кетишти. Кийин аял келип, азыр ал оттун жанында отурат деп билдирген. Бир аздан соң ал айтып жаткан аял келип, "Мага жардам керек, силер жардам бере аласыңарбы?" деп кайрылган. Белгилүү себептер менен аты өзгөртүлгөн Айнуранын айтымында ал 1998 жылы Жайыл районунда туулган. 2020 жылдын 4 мартында уулу төрөп, атын Амар деп койгон. Аны милиция кызматкерлери алып кетишкен. Мен Кара Суу районунда төрөлүп, ошол жакта өскөм. Ата-энем ажырашып кеткен. 22 жаштамын. Турмуш кургам. Бул экинчи уулум. Биринчи балам 2 жашта. Ал апам менен Бишкек шаарында турат. Жайында базарда шоро сатып иштегем. Андан кийин бул жакка келгем. Баланын атасы менен байланышпайм. Төрөгөнгө чейин Карабалта шаарындагы унаа токтотуучу жайда жашачумун. Толгоо башталганда милицияга бардым. Ал жактан тез жардам кызматын чакырышты. Төрөт үйүндө 10 күн жаттым. Апама чала албайм, анткени телефонумду жоготуп алгам, деди ал. Өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынан жаш энеден ымыркайды алып кетишкенин тастыкташты. Биз ал аялды алып барып, канында алкоголь бар же жогун текшердик. Анализдер бар экенин көрсөттү. Баласы медициналык мекемеге жаткырылды. Бул иш балдарды коргоо бөлүмүнө берилет деп билдиришти. Булак Турмуш KG сайты. Ноокатта катталган бейтаптар ажыдан келген аял кишилер. Ноокат районунун карантинге алынган бейтаптары аял кишилер. Бул тууралуу жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын жыйынында депутат Алтынбек Сулаймановдун жугуштуу илдет жаңы аныкталган 3 кыргызстандыктын тег жайы тууралуу суроосуна жооп берип жатып, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Бул айымдар Кувейттен Ошко учак менен келген. 3 айым 2 айылдан экен. Азыр акимдин буйругу менен Ноокатта өзгөчө абал киргизилди. Бардык чаралар көрүлүп жатат. Ал жарандар умрага барып, 2 рейс менен келишкен. Саламаттыкты сактоо министринин маалыматында алар 67, 71 жана 77 жаштагы аялдар. 18 мартта Сузак районунда, 20 мартта Ноокатта өзгөчө абал жарыяланды. Булак Аргумент KG сайты. Жалал Абад облусунун тургундарына көчөгө чыкпай туруу сунушталды. 21 мартка карата Сузак районунда 8 коронавирус катталган учурга байланыштуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурболот Мирзахмедов облус тургундарына кайрылды. Учурдагы облустагы кырдаалга байланыштуу жарандар үйлөрүнөн чыкпай, абалды туура түшүнүү менен кабыл алуусу керек болууда. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурболот Мирзахмедов жарандарды үйдөн чыкпай турууга чакырууда. Сузак районундагы Атабеков, Сузак, Кызыл жана Ырыс айыл өкмөттөрүндө жашоочулардын кандай гана маселеси болбосун кирбей туруусун суранат элем. Оорунун жайылып кетпөөсүнө бөгөт коюу үчүн бардык чаралар көрүлүүдө. Ошондой эле жашоочулар өздөрүнүн жана үй бүлөлөрүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылып, жөнү жок үйдөн чыкпай туруш керек, деди Мирзахмедов. Булак Супер KG сайты.